Bizge boluşunca uşul emne problema, emne jardam, ana uşul жерде жооп берсе алат. Osro'da bir koyu sorumuz var da, көп жылдан beri çeşitlerinin murunku, işletmekten berilerden aytılgan bu soru. Отправка Россия деген var. Отправка Россия. Осы райондың наркөбетін беркебетін елі алды. Бұл вопростың қанша жолы көтергенбіз. Ушул убакка чейин 2005'te beri 2010 жылдан бері ушул 7-8 жыл болуп калса дагы ушул вопрос чечилбей келди. Отправка Россия. Бурулушуна коюп алган триллиондор өтө албай ошол бүт ошол жерде бирден авария болду. Ошол отправка Россия дегенди бир чечип берсеңиз бизге жакшы болот. Эмес барбы? Ал жер 2005-жылы менен токтоодо булакты пайдаланууга берилген Ленина ресторан жанында менен ошол торговыйны ошол точкага караштуу маршруткалар жолдун четине токтотпогон үчүн ыңгайлуу шарт ыңгайсыз шарт. Биз менчиктер бар, времени болсо алып койгула. Элге эме болуп атабы, тоскоолдук кылып атабы, алып койгула. Ушуну да алып коюп тазалагыла. Макулбу? Алып койгула. Мына көрүп атпайсызбы, бүт эле биз ушул убактылуу көрктөндүргөндө берет экенбиз да. Көрктөндүргөндө алып документ жасагандачы, выезддин ары бери алып качып, анан барсак бир дагы жер көрктөндүрүлбөйт, аны баягы жеңил реконструкция менен эле сода түйүндөрүн ошондой коммерческий багытта иштетип. Азыр биз комиссия түзүп балдарды иштетип атабыз. Азыр бүт ошо көрктөндүргөндө берилген жерлердин баардыгын кайтарабыз да. Андан салык түшпөсө түшпөй эле койсун. Салыкты биз башка жактан деле түшүрөбүз мындай болсо. Салыкты калган мындай жакшылап ишканаларды эле туура төгүп берсе салыкты биз ал жолдун боюна канокторду түзүп алып салыкты топтогой деле калат. Башка бир тиричилигибиз өтөт. Түшүнүңөр да, ошон үчүн мына жердеги жолдун боюна көрктөндүргөн деп алынган жарандарыбыз эгер башка багытта иштетип атсалар, биз барганга чейин алып өзүнө тазалап койсоң жакшы болот. Сөзсүз алып биз карап берели. Азыр айткан Россия дегенде менен түшүнүңөр да, тез аранын ичинде ачып, Мурасанын гаи жок да бул жерде. Гаи барбы? Түшүнүңөрбүз? Тазалагыла ошол жерде. Машиналарды башка жерде бир шарт түзүп берели, бир сунуш бергиле, бир наркы жыдынын маңдайында, жолдун, темир жолдун жанында, ошол жерлерде көп эле жерлер бош турат да. Тактап туруп, аларга шарт түзүп берели. Бар, итти кет дегенде кетип айдабай, бирок чекелеп эме кылып берели. Отправка мына азыр автовокзал жөнүндө турат, Горгайдын жанында. Базар болуп атат ал жерде. Ошол жерлерге айдаш керек. Автовокзалды да биз эми убагында берилип кеткен экен, жеке менчикке сатылып. Азыркы мына Горгайдын жанындагы автовокзал ал Минтрансқа карайт, шаарга карабайт. Азыр биз кат жолдоп ошо автовокзалды шаарга алуу боюнча аракеттерди кылып атабыз да. Ошол жерди берсе, биз аны базар кылбай автовокзал кылып, ошол жерге Бишкек, Баткен, Кызылкага, Ноокат ошол жерге кеткен Жалал-Абад бүт ошол стоянкага чыгарыш керек да. Эми азыр биз кечээ премьер-министр келгенде да сурады, ошону бизге өткөзүп бериңиз деп. Аракеттер болуп атат. Эгер автовокзал ошол жака жылып калса, ошо Россияга кетип, бүт ошол жактарга бир жака бөлөбүз. Ошондо ал боюнча биз аракеттерди кылабыз. Биз мына Ош шаарынын Ош районунда подстанция ачтык. Азыркы күндө бир машина иштеп, өзү 4 машина көрүш керек экен. Бул жакачы бизге месте жок болгонуна байланыштуу аз бир ушул. Анан жанагы Аксакал айтып кеткен туура айтты. Россия депутаттын жүргүнчүлөр бизге тоскоолдук кылат. Ошону да карап берсеңиздер. Талгын Насымбекович, бул здание билесиз, областка караганда биз өткөрүп алдык. Азыр шаарга берген жанагы айткан эменин жанында жанагы российский грузду биз 2 метр жылдырып атабыз. Анын ичинде жарым сатылып кетти. Биз полицияга сотко өткөрүп атабыз азыр. Анан ошол жерге азыр бир жаңы скорый ачтык. Биз баягы мына жакын районго жакын болсо скорый подстанция ачтык. Азыр утепленный гаражга различный системаларга архитектура неме опшар берип атат. Утепленный гараж куруп туруп
анан жылдырып беребиз. Жанагы жарым сатылып кеткен жерди 2 метр беракка жылдырып атабыз. Себеби российский груздар ошол жерге барып скорости чыгарбай турган атат. Ошон үчүн биз архитектура УМСке уже разрешительный кагаздарды алып, жакында бул маселени чечип беребиз. Тез жардамдын астын тосуп туурабы? Кудай сактасын, же болбосо кырсык болгондо чакырып. Анын астынан тосуп алсак болот. Тез арада 6 метр түшүнүп да. Эртең менен баштап туруп тазалаган. Эртеңки bir күнгө калтырбаган. Азыр кетип атып көргүнү, эртең менен баштап иш башталсын. Ушуну элдин астынан дектер жалганчы болду. Менин медетилимин мына шаарыбызды көрүп атабыз, өнүккөнүнө, телевизордон көрүп атабыз, ютубтан көрүп атабыз. Кудайга шүгүр, мына шаар башчыбыз Талайбек Сарбашевдин кылган иштерин, жасаган иштерин көрүп, аябай ата-энелер бардыгыбыз ыраазыбыз. Мына пенсионерлер үйдө отурсак дагы. Мына Западныйдагы кандай баягыдай жаман жерлер, алкашканалар бар эле. Аларды мына бир жакшына шаар кылып аллеяга айлантырып койду. Баягы өзүбүз жашап турган шаарды көрүп ыраазы болот экенсиң. Ушундай жакшы эс алуучу жайлар болуп атат. Мына кыса болот экен, колдон келет экен бардыгы. Ушундай шаарыбыздын өнүккөнүн көрүп, сүйүнүп, кубанып отурабыз бардыгыбыз. Шаарыбыз өнүгө берсин, ден соолук боло берсин, сиздерге күч кубат берсин Алла Таала. Тынч болойлу. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуулары, бир аксакалыбыз бир эжебиз мактады, болду. Эми атайын келди, проблема алып келди. Рахмат. Анан эми биз сиздер бар ошо иштерге жүрөбүз да. Иштер милдет курбайлы, дагы көп аткара турган иштерибиз бар. Анан эң негизгиси мына жетекчилер бүт атайын убакыт бөлүп келди. Бизге болушунча ушул эмне проблема, эмне жардам, анан ушул жерде жооп берсе алайын. Макул, мен сиздерге ыраазымын. Эми мына өзүңүздөр калыс, Алла билсин, баардыгын аракет кылып атпайсыздар. Жээнбек экөөбүз милдетибиз, жетекчилер милдети ушу элге кызмат кылуу. Ал биз эме бар да. Рахмат. Эки адам менен токтотуп урматтуу ушул биздин аймактын чогулушка катышуучулары, мен Далбаева Азиза, ушул аймактын айалдар кеңешинин төрайымы. Менин бир эки суроом бар ушул Талайбек мырзага. Былтыр сиздер жолугушканда мен бир Гүлкайыр аймактын маңдайындагы курулбай калган остановканы айттым эле. Кагаз жүзүндө жазып бердик эле, бирок жооп болбоду. Ушул убакка чейин эле оңдолбой турат. Алтынбек, не болгон экен? Мен мындай айтайын, биз баардыгын айтабыз, жолугабыз, анан биз милдеттерди жасаган. Көп жерлерде остановкаларды оңдодук. Анан ушу шаардын ортосунда Гүлкайырдын жанына остановканы курбай койсок, бул уят. Мен жыл аягына чейин куруп берейин деп кечирип турат, азырдан ноябрь болсо, Кудай буйрса, эме октябрдын бүгүн 11 болсо, ноябрдын аягына чейин остановка болот. Сөзсүз макулбу, мен өзүм келип туруп ошол жерде бүтүрүп берем. Биз мындан 2 жыл мурда дагы ошо Разакова 38 үйдүн алды менен Садиева 51-53 үйдүн 55-үйдүн ортосуна балдары аянчасын куруп берсеңиздер деп турам да эле. Мурдагы жылы, былтыркы жылы протоколго кирип мэрияга 2 жолу барып келгенмин. Андан кийин сиз келгенде дагы кайрылдык эле. Бирок бийинки жылы так жыйынтык болбоду. Былтыр акча бөлүнсө эле барабыз деди, ошол боюнча келбеди. 19-жылы эч бир бизге жооп болбоду да. Сиздерден сураган элем. Ушул 4 үйдүн алдына кичинекей аянча, балдар аянчасын орнотуп берсеңиздер жакшы болот эле. Балдар келечегибиз дейт, ушу балдар мойногоруна шарт болуп калат. Сиздерден дагы терең ыраазычылык менен үмүт кылабыз. Эгер 4 дом боло турган болсо, ушул биз карап көрөлү. Ким укус бар да ушул кара. Жазып алып, кийинки жылга аракет кылайлы. Быйыл айттым го, мен ушу быйылкы жылдын бюджети менен гана аракет кылып иштеп атам. Анан кийинки 20-жылдын бюджетине мен киргизгенге аракет кылайын. Ошол аракет убада деге ойлобогум. Аракет кылайын. Насип кылып иштеп турган болсо, анан сөз жасап берүүгө аракет кылабыз.
ko'chalarimiz qorong'i. Biz o'zimizni bir to'rak 40-45 xo'jalik yer alohida o'zimiz pul to'plab ustozalarga simlar olib, ko'bralar olib o'rnatganmiz. Res bilan gaplashib, sho'tchik olib, platniy qilib 3 yildan beri pul to'lab yoqamiz ko'chaga. Mana shunda yaqinda eshitib qoldik, ko'chalarga ham shu bepul qilib beraman degan gap. Shuni bir iloji bo'lsa, shuni ham bir ko'chaga, uyga emas, ko'bralarga shuni bir bepullashtirib bersanglar yaxshi bo'lardi. Buna ko'rsatib yetekchi turadi, ko'p ko'chalarda bu jaraqlantirdi. Hozir bizda mumkinchilik bor hozir turib, emelarda berildi. Mas'uliyat bo'yicha yerinde var kurul eğer öldürü koyulgan olsa balans mas'uliyet olsa alып bereriz. Hozir bormiz, yo'q turadi. Bu ko'chada bu yıl iş yürüdüm. İyun ayındacha. İyun ayında Kızıl Asker yaşlar şurada iş yürüdüm. Hazır şu an aytayotgan masalani ko'raylik yerinde. Mümkünçülük bo'la turamiz, bizga balans qilib qo'yamiz. Balans qilib, agar yo'q bo'lsa jasad bergan mumkinchilik bor. Mümkünçülük var. Jasad o'rnida bo'lgan ma'lumot berib qo'yiladi, jasad berib. Ma'qul. Aqsoqol aytmadi, jasad berib qo'ydi, agar yo'q bo'lsa. Katılımcıları, hurmatlı Talabek Nasırbenovич, sizge karşılatırgan bir soru, en atı Burmakan Çırmaşova, Zaynabelova көчөсүндө турам. Ошол жерде Красунский көчөсүндө тротуарда басышка таптакыр небасы болушулар. Ушул торговый немелер бүтүндөй жолго чыгып алган, экологический жооп бербейт. Андан тышкары ошол жолдо эгилген арчаларды, дарактарды даже ошол жерди сындырып туруп, үстүнө чыптабагы мешоктоп картошкасын, яшиктерди коюп тегип отурат. Ошол жерде карап өтсөм, ышанын кейит да. Мен өзүм бир-эки жолу кайрылып, ошол жердеги торговый отурган адамдарга жаман көрүндүм да. Бул маселе боюнча мен сизге бир жол, экинчи жолу кайрылып атам. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушуну бир жолго салып берсеңиз. Ишиңизге ийгилик болсун, жалпы барыңыздар, аман болуңуздар. Рахмат. Ben ötkende de ayttım ece. Жақын арада қолымыз бош қойып командировка көбейіп кетті, біз де жақындарға шығып қалдық. Мен бош болғанда да уже елге шыққанда ертеменен шығып ошондой жерлерді қыдырып атабыз да, тегелерінде бош отырбайбыз. Мен айттым ғой келейін депчи. Келип ошол жерде бир кыдырайық. Анан бирок дагы Aziz Arslanbek ушунда сиздерден тапшырма, эми мени келип ушул жерди тазалатып берип отурсаңар да болбойт, ошол жерде катарка 6 метр түшүнүп да карап тазалатып койчу. Мурат Салимович милиция бар ошол жерде чыгып, комиссия түзүп, карап эккен арчалардын түнү сода болсо да болбойт. Биз да мындай пландаштырып атабыз да, базарды, овощной базар бардачы, сыртка чыгарайын деп. Мына машина базар бар го, кеңеш карабанга кетип аткандар жакчы. Ошол жерде бир 55-50 гектар жерди трансформация кылдырабыз деп атабыз. Себеби ошол машина базар менен убагында жөн эле барып жерди трансформация кылбай курулуп калган экен да. Ошону мыйзамдаштырайын деп атат. Себеби машина базарды биз жасап астыларын оңдойм десек, бюджеттен акча карасак уже мыйзамсыз да. Ошон үчүн биз азыр ошол жерлерди мыйзамдаштырып коелу деп кошумча дагы жерлер трансформация кылабыз. Келечекте ошол жерлерде трансформация бөлмө жемиш базарларын бүт сыртка алып чыгышыбыз керек да ошол жерде. Жаңы заманбап кылып, базарларды Россия башка мамлекеттерге барып атканда бөлмө жемиш базарларды көрүп атпайсыңарбы? Ичинде крытый турат, оттон саткандары жакшылап навес кылып машиналар менен. Беркинде розница саткандарга жакшылап мындай крытый торговый центрге окшоп куруп берет, ичинде баардык элдер барып, коляска менен кирип, калаган бөлмө жемиши пирчекелерин алып, анан чыгып, машинасына жүктөп кете турган шарттар түзөлүп атабыз да. Бул биздин аракет, Кудай буйрса, трансформация болуп калса да, инвесторлор даярда биз куруп беребиз, базарды инвесторлорубуз бар. Жок дегенде ошол мектепке кирип бараткан жердеги узун жолду бир жолдорун оңдоп берсе болот бекен деп сураныш кылайын дедим эле. Менин айтайын деген суроом кичине ушул 27-партия мектебинин ажатканасын кичине көңүл буруп ремонт кылып же башка ажаткана салыш керекпи? Биринчи класстын окуучуларына кириш кооптуу да, жанынан өтсөң жыты жаман. Ал бир экинчиден жерде айтып кетти, мектептин алдында тротуар басканда
зрениясы жаш балдар, возможно, жығылышы мүмкін да, түн жол, білесіз да, басқанға жаш емес, ошол жерден бір көріп беріп қойсаңыздар. Корона бар мı? Siz değil mi otasınız? Niye bulanlaştırma otasınız? Ben düşündüm arkada jetekçimiz oturan da Талай кәсіпкерлік біз крышаларды отоплениеға көміліп отырмызда негізгі нәрсе. Енді бұға да келсек келеді. Қанша? Ендігі жылдан. Бұнда ойда, ендігі жылдан бақыт жоқ. Біті ажатханасын салайлар, бақыры, азыр сөйлешіп, 15 құс бар, шұңғар. Біргелікте сөйлешімдер, біз анчаңды кеп жасаш керек. Біз бұлар қарап тұрып, кемге қарап, кем балансында қарап тұрып, ажатханасында болғысы демеушізді дейді. Отыр демеушізді тұрдың ажатты. Баяда бір мектепте айтпады. Құдай сақтасында көріп қошаған, келіп жердегі ажатханаға түшкет аңсат болған. Бәлі болғысын. Отыр айтылды, ел айтты, біз барын жасап береді. Алтынбек жазып алған ма? Екі жерде ажатхана, баяғы бұрынғы түшкет жерде айтып, азырдағы. Бұдан енді ажатхана сала болса, онда ұят болды. Жетекшілер барлығымыз бірігіп ортада таштап осыдан бүтіп береді. Мақұл ма? Жасап берелер ме жерде? Бұл ажатхана. Астын енді білім беру басшысы қаласы. Так, облы байсадан тұшын аяғына қойып беруімізді өтінөз жашаушылардың авай едеді. Облы байсадан несті? Мен ал жерді қарап көрелі, бірақ облы байсан жақандағы шығауыз, бірақ біздің мамлекет тергенді бар. Тын аштық тайылы атауызда, ты бар ма? Ошоны ачып, онан ал жолды разгрузка қылмаса аябай ор болды. Кечке ма бір бишке орыс жалбалар өзгөр келген жолдар алай, чоңалайдан келгендер барлық ошол жерде тығылып қалады. Анан наоборот ал жерде остановканы азыр койбой туруш керек болот. Остановка кое турган болсо машина бардык токтоп анда эмес пробка болот да. Ошон үчүн желательно ал жерде токтобой өтүп кете турган башка шарттар түзүш керек. Да, талайга сүйлөйбүз. Аэропорт шашасын жашоочулар бизде эс алуу багыбыз жок. Бизде 9-29-25 жер үй бар. Жардам берсеңиз, биз шаардын четинде жашаганыбыз үчүн шаардын 107 маршрут каттайт, 142 каттайт. Эртең студенттер, окуучулар кыйналышат, автобус ташыса болот бекер дейт. Парк боюнча шарчасынан эс алып багыбыз дейт. Азыр болсо карап туруп сунушууларды айткыла, эгер мындай жасай турган кичинерээк жер болсо аракет кылайлы. Мына эме маршруткалар каттап атат да, эме барбы? Маршрутка барбы? Проблема жокпу? Маршрутта каттап турсун, автобустар азыр талап келген жок да, аэропортко каттап. Азыр аякка чоң автобустарды каттатканга күчүлүк жок. Азыр жаңы автобус алайын десек, беребиз деген бактар толтура кредитке, отура. А бирок биздин шаардын баягы бюджеттин чеги жетип туруп кредит алып. Ошо троллейбустар кредит алыпбыз, тазалыкка кредит алыпбыз, Горбада каналы алыптыр. Быйыл 70-80 миллион сом кредит дагы төлөдүк да. Эмдиги жылы тургандар 150 миллионго чыгат да кредитчи. Үйдөн эле кредит алып алсаң, баягы ойлоносуң, туурабы? Азыр шаардын мэриянда кредиттер бар да. Ошон үчүн биз азыр салыкка көңүл буруп атабыз. Баардык кредит ала берсек, кыйратып, атабыз жыргатып койдук десек дагы болот, бирок мен кредитти азайтып атам. Мына жагыбызды төлөп алайлы, азайтып алайлы, ошого караш кылайлы. Қарыз қаншалық қарыз болса, қарыз тартып ешкімдері жүрішпейді. Бұл үшін біз ошондай положениядан өзіміз шығышымыз керек. Азыр айтып отпаймын, тазалыққа өзіміздегі техника алдық та. Егер кредит десек, сразу келіп апкетер болғанда толтырып, етят болсын. Маған чейін қаралып қалған екен, бірақ аны жоғалады. Кейде мен ошондайда азыр отказ беріп қойып келіп жатады да. Бұл жоғары кеңестердің ратификация болып қалған ақша екен, айлап жоғалып жатады. Бірақ бұны етят қылышымыз керек, кредиткечі. Ертең мына 150 миллион сомдой төлөп атабыз. Ал лучше 150 миллион сомго биз иш кылганыбызда турат, токтогон салыктан кайра ошол түшкөн акчадан кредит төлөп атабыз. Бул
150 milyon so'mga qancha birlik ishlarni jasasaq bo'ladi, qancha yo'llarni asfaltlasak bo'ladi. Biroq deganga qarshi 50-yildan boshlab kreditlarni to'lay boshlaymiz. Саламатсыздарбы, мен Эргешев Айнура, Ош шаарында Моторный көчөсүндө жашоочусу. Биздеги маселе коллеж тушуна пешеходный зебра чийип берсеңиздер, жолдун балганы менен өтө коопсуз. Эми мындайда айтканда, шаарда көп айтат, пробканы жоюп бер, жол тыгындар болуп атат дейт да, анан бардык жерде ошо зебра койдурду. Анан ар бир зебра өткөн жерге машина кетип атканда токтош керек да. Анан аркасында машина тизилип пробка болот. Жок, нар жакта 100 метр, 200 метр жерде пешеход турса, ошол жерде зебралар турса, ошол жерге баскымыз келбейт. Жок, мен үйүмдүн тушуна кылып берди атат. Машина ар бир 10 метрде эле барып токтой берет. Ар бир 100 метрде барып токтой берет. Анан кичинекей шаарыбыз болсун, машинанын саны толтур. Анан ошондо пробка болот. Лучше адамдар денсаулыгыбызга да пайда, 100 метр, 200 метр бассак, кичине арыктайбыз. Ошондон өтүш керек да, туура. Туурабы? Эми карап көрсүң бул наоборот кыскартып атабыз, ошо зебраларды кыскартып атабыз. Лучше адам кичине 200-300 метр басса эчтеке болбойт. Так, мэрибиз Талайбек иштегенлик денсаулык берсе, биз Зайнабидинова номер 14 жашоочусумун. Өзүмдүн балам кабарым бар, биздин 2-8-10 домдордун площадкасы Чырмашева Бурмакан ю деди, жерди кызматтеп алып өзүнө собственный кылып алган боюнча биз 6 жыл соттошуп элдин площадкасы экенин билип, сот элдин детский площадкага бөлүнгөн жерди чечип берди. Сизге былтыр бир жагы сикпер, бир жагы детский площадка деп арыз жазганбыз. Ошол арызыбызды карап бизге тендер кылып ишке ашырып берүүбүздү сураган. Мен тендер кылып, акча болсо тендер болот да. Макулбу? Анан эми өткөндө аксакал эчеден келген. Мынау өтө чоң проблема, кайтарыш проблема болду да. Мына 2020-жылдын бюджетине киргизгенде мен убада берген, эжекелер ошол отурган болсоңуздар. Тем более 5-6 жыл эмес. Ушуга жазып алган, анан эме кылгыла быйылкы акчабыз эми эсептелүү акчабыз калды. Ушу көргөн иштерди бүтүрөйлү, убада берип жана жолго тем более кыш келип турганда. Анан 20-жылдын бюджетине мен киргизип берген. Отуруп жазып алдым, өткөндө дагы мага баргансы бар. Улгайган эжелер барган, мен ушул жерде отурсаңыздар эсимде эстедим. Анан быйылкы жылкыга мен протоколго киргиздирип берейин. Так, урматтуу Талайбек Касымбекова 19-үйдүн артындагы чоң жолдун боюндагы авто бензин коюучу жайдын айланасы чоң бензин коюучу автоунаа токтоочу жайга айланып кетти. Сизден суранабыз, ушул жерде май коюучу жайды жаап, чоң май коюучу автоунааларды алып берүүнүздү суранабыз. Эми урматтуу туугандар, мына өткөндө Юго Востоктогу бир заправка жабылбадыбы? Ошондо биз атайын выездной аппаратын өткөзүп, мына Монуева Шакирова көчөсүнүн кесилишинде бүт мамлекеттик органдар менен жыйын өткөзүп дагы мындан ары ошондон баштап биз шаардын ичинде май коюучу жайга уруксат берген токтоттук да. Токтоттук. Азыр мен бир дагы уруксат бербей атабыз. Атайын мамлекеттик органдарда отурат жетекчилер. Уруксат берген токтоттук. Бирок көпчүлүгү азыр 22 заправка боюнча экотехинспекция отурабы? Экотехинспекция ким келди? 22 не түшкөн чейин бирөө келесине, түшкөндөн бирөө келесине. Ким болуш дейсиз? Я. Каякта жетекчи? Каякта орун баскан? Жетекчи каякта? Жетекчи Бишкек ачуу. А орун басар экен? Басар. Бөлөк чогулуш бар болчу. Эртең кароолго барып жөнөтүбүз. Отуруп, эртең кароолго барып жөнөтүбүз. Отур. Айтып кой салам айтып балдардын арасында. Мындай кылайлы, азыр биз 22 заправка боюнча экотехинспекция
Ve dokumentleri tekşerip sotqa ötközüp berdi da. Sotqa ötközüp berdi. Endi sot çekip koyup ular buzulsun, şardan çıksın, je bolsa normaga to'g'ri kelmey buzulsun deb. Bul da o'r masala bo'lib o'tadi to'g'ri qarab. Ne deysiz? Atımız kim? Gülnara жазып алдық, біз көзөмөл болады. Жазып алдық. Емес, сіз кім? Экотек инспекция. Шуныңыз да тура қалалық жетекшілеріңізге айтып іс жүргізіңдер. Заправкалар бойынша. Бұл менің сөзім емес та, заправкамен ойлашпаш керек та, бұл ел қалосы, ел тылсызданып атады. Айтып қой жетекші. Бұл заправка бойынша қатты іштен алпан болады. Шуны да айтып қой, мына тез ара көзөмөл алынған. Мақұл бұл? Ana деп қойып ұмытып қалдым дейді. Мына азыр қоқша ежі айтып бар. Қайық астына қойып беремін дедіңіздер, шешілмей қалды. Ұят болады бұндай. Сіздер де айлық алып, іштеп атасыңдар. Бардыңыз елдесеңдер іштеп атамыз. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, мына жерде отургандар бардыгыңыз жазып отурасыңдар. Атайын элдик жыйындарына келип атабыз. Кимге тиешелүү нерсени сразу жасап, мага бизге маалымат берип койгула. Общий түшүнүп атат, бүт көзөмөл кылгыла. Так, мына жерде Салиева 44Г, 40Г, артында жер астында гараждар жайгашкан, ээлери эч кандай тазалыгын карашпайт жана үстүнө ашыныларды коюп жатышат. Эгер коридордо койсо, КамАЗдарды койсо түшүп кете турган болуп сурап, тынчтанып, эскирип кеткен деп. Жакшы жазбапсыздар, эскирип кеткен, үй болуп калды, сел-саяктардын үй болуп калды деп. Түнү ал жерде өтүгө коркунучтуу гараждардын пайдаланышына билет эч кандай тазалыгын жана түшүп кетсе да иштери жок. Жарыктандыруу да жок. Ушул жерге буруп койсоңуз ишинизге ийгилик, рахмат. Таймурасы эмне болгон гараждар? Салиева 41-нин жанында эскиден калган подземный стационардык гараждар жайгашкан. Алар менин ишим боюнча ошо 2015-жылы тактаганыбызда жеке менчикке өтүп кеткен. Ошо жердин. Азыр гараж боюнча тактап чыкты деп бардыгы өтүп кетти жеке менчикке. Ошол гараждар жайгашкан жердин бардыгына босакталган да соттун чечими. Кайсы жылдары? Биз 15 тактаганда примерно ошо 2011-2012 жылда. Анда тактабай турасыз сизге. Сиздер караганда урматтуугандар мына МАПтын эле жетекчиси ошол кварталдык комитеттердин иши, мэриянын иши эмес тугандар. Булар аткара турган иштер бар, мэрия аткара турган иштер бар. Мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселелер бар, эл өзү чече турган маселелер бар. Туурабы? Ошону биз ылгасак да тургундар. Анан эми бизге баягында бала бакчаны айткыла, азында мектеп тротуарларды айткыла, ошо тазалыкты мына өзүңөрдөн жардам берип ошол жерде аткарып отурган иштерди. Түнкү жарык отурган болсо, эгер күчө болсо, ал жерде көрсөтүп барып жасап берсин. Ошол эми негизгиси мына жерде суроолор бардыгы окшош экен деп Силбек Аманович. Бирок мына бизде секретариат отурат, ушул каттардын бардыгына жооптор болот турган. Макулбу, бул жөн эле калып кетпейт, ар бирine жооптор болот. Башка суроо жокпу? Жок болсо çok rağbet. Hurmatlı apalар, arkadaşlar, gelmeye kalan bizden bizde oturganların bardığına, şahitlerine bizin atımızdan az bir teknik doyumuzdan tutturdular. Salam aytıp koydular. Eğer başka mesele olur, biz bilen yol uşağız deyip turgan bolsaňlar, biz 2-3 gün saýan kabul alabız. Jok bizden dolma gelip ketsin, je bizden köçögө gelip ketsin, bunday problema deyip turgan bolsaňızlar, biz daim kelgenge daýarбыз. Eger bu tartip buzular bolur, hukukka korgоо organlarına bir bunday tapşırmalar bula turgan bolsaňızlar, jetekçilerden gelip atıp, bular daim kabul alıp, sizlerge jardam berişin. Makul bu.
Ошон үчүн тынч болгондо, аман болгондо, мамлекетибизде тынч болсун, шаарыбызда тынч болсун, дайыма жакшылык менен жолдону.